Salam достар. Анда эмесе кийинки мисалды карайбыз. Биздин кийинки мисалыбызда ABCD тик бурчтугу берилиптир жана BDEF тик бурчтугу берилиптир. Ушул эки тик бурчтуктун аянттарын салыштырышыбыз керек экен. Кайсынын тик бурчтуктун аянты чоң? Бизде могул жерде карай турган болсок, чиймеде карай турган болсок, могул BDEF'тин могул жагы uzun eкен, себеби могул ABC'нын диагоналына барабар экен. Могул жагы uzun, могул жактан. Эми могул жагын карай турган болсок, могул жагы кичине экен, могул BC'дан. Демек могул тик бурчтуктун могул жагы uzun, бул жагы кичинекей болуп атат да. Эми могул тик бурчтукта могул жагы могул жактан кичине, эми бул жагы uzunураак болуп атат. Эми экөөнү салыштырыш үчүн, аянттарын салыштырыш үчүн биз могул эрежени пайдаланабыз. Каалагандай бир тик бурчтук берилсе, тик бурчтук деген могул бурчтары тик бурч болуш керек. Каалагандай бир тик бурчтук берилсе, ушул тик бурчтуктан ичинен, сыртынан же могул жагынан каалаган бир чекитти ала турган болсок, бизде могул жагынан берилиптир. Демек могул жерден каалаган бир чекитти алып, мынтип диагоналдары менен туташтыра турган болсок, анда могул эки үч бурчтуктун суммасы могул ортодогу үч бурчтуктун суммасына барабар болуш керек. S1 могул жерде S2 дей турган болсок, анда могул үч бурчтуктун аянты S1 плюс S2ге барабар болуш керек. Же болбосо мынтип далилдеп койсок болот буну. Могул жерден бийиктик түшүрө турган болсок, бул экөө барабар, бул экөө өзүнчө барабар. Демек бул экөөнүн суммасы могул ортодогу үч бурчтуктун аянтын бериш керек. Так, эми биз могул жерде могул үч бурчтуктун аянтын S дей турган болсок, анда могул үч бурчтуктун аянты дагы S болуш керек. Так, эми бул экөөнүн суммасы S'ти бериш керек. S1 S2 дей турган болсок, демек S1 плюс S2 барабар S'ти бериш керек экөөнүн суммасы. Демек бизде А колонкасында ABCD'нын могул тик бурчтуктун аянты 2S'ти берет экен. Эми BDEF'тин могул тик бурчтуктун аянты дагы 2S. Могул S, бул экөөнүн суммасы дагы S'ти берет. Кошо турган болсок 2S. Демек барабар экен. Жооп VC.